Бул чыгарма сөзсүз түрдө сизге жакты деген ойдобуз. Анда Адилет Азимовго бул ыр менен сөзсүз түрдө мыкты ырлардын катарын толукташына себепкер болсун дейли дагы биз кийинки келген конокторубузду дагы тааныштырууга даярбыз. Таланттуу үй бүлө, таланттуу адам бардык жакта таланттуу деген сөзгө дал келе турган дал ушул инсандар деп айта алам. Себеп дегенде жанымда азыр Айгерим Саматова жана Мадияр Русланов. Кош келиңиздер. Кубанычтабыз. Эскерте кетсем, буга чейин Айгерим айымды биз кинотасмаларда, клиптерде өзүнүн мыкты актёрдук чеберчилигин чагылдырып келсе, бул ирет ырдаган экен. Мадияр мырза, сиз себепкер болдуңуз окшойт да буга, Ооба, негизи экөөбүз үйдө отуруп, бул актрисанан лайн тартып көрөбүз. Мен актёрский жакты вообще нөл. Анан бул негизи эле муну ырдаган мурдадан эле билчүм. Анан ошо убакыт келди окшойт. Бирс акырындан дуэт ырдап баштадык. Өзүңүз колдодуңуз, эң сөзсүз түрдө. Мен өзүм мынтип ойлодум да, качанга чейин элдин клиптерине түшүп, элдин клибин көтөрө берем. Өзүмгө берейин деп ушул окшойт. Тамаша эмелер бар го, бир адамдар эме бизнесмендин ишин кылып жүрүп турган аягында өздөрү бизнес ачып кетип калат го, ошондой эле болдум да. Тамаша эме бул жаатта негизи эгер мен актрисада, ой бул блогер да, бул эмне ырдап алды деген сөздөр болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн алдын ала айтып коеюн. Мен 4 жылдык вокалдан билимим бар, мен артистмин. Мен искусство университетинин диплом менен аяктагам, ошондуктан эми бул жакта мындай кызыл диплом бар, сандыкта. Анан ошол жакта талаш тартыштар болуп калышы мүмкүн. Эми күтүп атам да, маалда эми бул блогер мындай деп. Ошондуктан ошо эл айта электен биринчи айтып коеюн деп атканым го. Анан эми актрисалар ырдайт, ырчылар актриса боло албашы мүмкүн, бирок актрисалар сөз түрдө ырдайт. Себептен бизди окууга өтүп атканда эң алгачкы биздин үнүбүз, диапазонубуз, тембр дегендер ушулардын бүт баардыгы эске алынат. Любой актриса ырдайт негизи, просто багы элге ырдап чыкпагандар көп да. Бул жооп менен сиз алдыда бериле турган суроолорго дагы алдын кеттиңиз. Монча эсеме жазайын деп. Всё хорошо. Ошондой эле жолдошуңуз ырчы болсо эмнеге ырдабайм дебейсизби? Эми негизи бул эме кылды мени, жакшы эле айтты. Сен азыр көп хейт болушу мүмкүн, көп басынышы мүмкүн деди. Ай, мага коюп кой, Мадияр, мен эч нерсе сунбайм давай деп муну. Иммунитет бар дедиңиз. Иммунитет күчтүү. Коронавирустан удачно өткөм. Келиңиздер, эми ыр туурасында сүйлөшөлү. Мадияр мырза, айтыңызчы, биз гармония бул эмне себептен дал ушул ыр? Форматы дагы өзгөчө экен, баардыгыбыз байкагандай. Эми биз үй бүлө куруп жашаганыбызга ошо 2 жылдан ашып баратат. Анан мен ошо искусство университетин окуп бүткөнбүз. Экөөбүз кыз жигит болуп сүйлөштүк. Анан үй бүлө куруп жашап баштагандан кийин анан ошо экөөбүз бир тойдон кетип баратып эле, анан негизи мындай үй бүлөдө бир жакка кетсең качан келесиң, анан эмне кылып атасың деп чалуулар боло берет го. Анан ошондой бир идея келди. Анан кетип барып эле ушундай кылып бир ыр жазыш керек окшойбуз. Анан анын үстүнө бул актриса дагы го, бул ошо сен ойноп ырдасаң дагы мындай сага жарашчу окшойт деп, анан мындан 1 жыл мурун болуш керек. Ушул идея келген, анан ошо убакыт келип, бүгүн бешип, бүгүн мынакей клип чыгардык. Негизи бул Жылдызбек Турсунбаев бизге буну ыр огондуу ыр эле кылып жазып берген. Негизи бул ырдайт да, тентек нанара деп, бирок мынтип ойлондум да, азыр туруп эле Айгерим душ ырдап алса, эмне болду деп, температура болуп калбасын деп. Бул жакта мындай разговорный жанр деген эмени алып келдик да. Эми актрисалыктан сразу оодарылып өтүп кетиш дагы эмес, эми актёрский дагы бар, ал жакта сөз разговорный жанр болот. Бул жакта ырларды Мадияр көбүнчө баягы индийский кино сыяктуу сүйлөп атып ырдап кетишет го, ошол сыяктуу. Анан бир аз бул жакта эми үй бүлөлүк баягы эмне деп айтсам, ар бир үй бүлөдө болот ушундай гармония деп айтылып атпайбы? Ошондуктан уруш, сүйүү, махаббат, ошонун бүт баардыгы бир үй бүлөдө гармония. Ошон үчүн ырызнын атын дагы биздин гармония деп аталды. Сөздөрүн эмелерди өзүм эле опас чыгарып койдум. А так бул ыр. Ошол сөздөрдөн кийин клипти көрүп келбесек болбойт. Чынында бул өзгөчө чыгарма, өзгөчө аткаруу, ал жактагы сүйүү дагы, үн да, актёрдук чеберчилик айтыр баардыгы бар. Азыр көрөлүк, андан соң сөз түрдө өз бааңызды бергенди унутпаңыздар. Мадияр Русланов жана Айгерим Саматовадан биздин гармония, андан соң кайрадан конокторубуз менен көрүшөбүз.
да сүрөт кетер. Уктуңбу? Ой, уктуңбу дейм. Эй жаным, баратам алтыным мынаке болду кечир. Көбүрөөк акча таба кел. Дүкөнгө жолдон бара кел. Жегенди таттуу ала кел. Ак сүйүм мага аз белем. Оюңдун бары акча эле. Мен жүрөм кечке ачкале. Жок жаным, өзүңдү сагынып абдан кеттим. Эй жаным, баратам аз калды мына жеттим. Эй жаным, сен үчүн тандырды ысыктан өзүм жаптым. Эртерээк келе. Эй жаным, берекем асылым жашоодон тапкан чыныгы бактым. Жаңы гана жалпы биздин гармония аталышындагы мыкты жапжаң клипке күбө болдук. Чындыгында жашоодон алынган ар бир жуптун ортосунда боло турган мамиленин бардыгын чагылдырган экенсиздер. Бардыгы мыкты, сөзү дагы, оюн дагы айтыр. Эми келиңиздер. Клип жөнүндө дагы айтып бериңиздерчи. Ким тартты? Идея сиздердики экен. Ал эми идеяны ишке ашырган адамдарчы? Идеяны бизге жардам берген ушу биздин Бек Осмонов деген досубуз бар, оператор, режиссер. Ошол досубуз тартып берди. Ушундай кылып. Андан тышкары бул негизи үй бүлөлүк клип болду. Биз үй бүлөбүздөн тартылдык, кызым болду. Анда башка Актер, актрисалар бекер болду. ошол дагы сен Негизи мен эми баягы съемка кино жакта көбүрөөк ойнойм го. Анан могу ырчылардын клиптери аябай оор экен да. Себеби булар ырга мындай текстке карап иш кылып турбай, биз деген ситуацияга караша иш кылабыз да, эмоцияң катуу келип атса, биз ошол эмоцияны мисалы бурмалап туруп өзүбүзгө жолго мынтип тартып кете беребиз. Буларда деген сөзүң, эмең, мимикаң калып калса, сөзүң калып калат экен, сөзүң калып калса, эмоцияң кетип калат экен, ушундай. Булардын эме иши бир аз эмерээк экен. Билбейм, же мен биринчи аралашканга иштесем, мага мындай кичине оор болду. Же бала менен болдумбу, ошо. Айтор, бул биринчи тажрыйба десек да болот экен. Келечекте күтөбүз. Дагырлар. сөзсүз түрдө. Эң соңунда жаңы клипиңиздер кут болсун. Сиздин ошондо эмне деп койчу эле, тушоосу кесилип дейт. Ушулар менен дагы көптөгөн жаңы чыгармалар менен бизди кубандыра бериңиздер. Азыр кыска нуска сиздерге эркин микрофон сунайын. Жалпы сонун шоу берүүсүнүн көрөрмандарына ысык салам. Биздин музыка каналы мындан да бийиктиктерге жете берсин. Айтканыңыз келсин. Өсүп өнө берсин. Ар дайым ушундай жалаң гана жакшылыктар менен бөлүшүп туралы. Сөзсүз Рахмат түрдө. силерге. Эң биринчи ыраазычылыгым ошол музыка телеканалына. Бул жерде жетекчилерине чынын айтканда азыркы учурда мен көрүп атам да, уже акыркы күндөр жалаң жаштарды колдоо менен, жаштардын багыты менен ошол агы менен агып аткандыгы аябай сүйүндүрүп атат. Жакшы иштерди кылып атасыздар жана бардыгыңыздарга, ошол иштеп аткандарга эми жакшы эс алуу каалайм. Рахмат. Жакшы эрбүү менен келип, дагы Кыргызстаныбызга, маданиятыбызга дагы бир салым кошолу. Айтканыңыздар келсин, сиздерге да чыгармачылык ийгиликтер. Ал эми бул мүнөттөрдө биз кийинки жаңы ырга дагы кезек берүүгө даярбыз. Акылбек Мырзаевдин баарын түшүндүм аталышындагы мыкты лирикалык чыгарма, андан соң коногубуз менен дагы көрүшөбүз.